بسم الله الرحمن الرحيم. Buxari Muslim'de gelgen hadiste, bu hadis İbn Umar radıyallahu anhumadan gelip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytad, "Az-zulmu zulumatun yevmel kıyamah." Zulumduk bu kıyamet gününde karanlık bolot dedi. Şeyh Sa'di rahimahullah bu hadisin manisini düşündürüp aytad, "Hadal hadisu fihi tahziru min az-zulmi vel hassu ala diddihi ve huvel adl. Ve şeriatü kulluha adlun amiratun bil adli nahiyetun anil-zulm." Бұл алым айтады, бұл хадисте зұлымдықтан қайтару бар, жана әділеттүүліккө үгүттөө бар деді. Сөзін олап айтады, шариатта ешқандай зұлымдық жоқ. Шариат әділеттүүліккө буйруйт, жана зұлымдық кылуудан кайтарат деді. Андан кейін Алла субханаху ва тааlanın сөзін алып келеді. Кул амара рабби бил қист. Бұл аятта Аллах Таала менин Роббим адилеттүүлүккө буйруган деп айткын деді. Башкача айтканда Алла субханаху ва тааля бул аятта өзүнүн адилеттүүлүккө гана буйруйт экендигин айтып атат. Жана да башка аятта Аллах Таала инналлаха я'муру бил адл. Бул аятта да Аллах Таала адилеттүүлүккө гана буйруйт экендигин айтып атат. Алла субханаху ва тааля эч качан зулум кылууга буйрубайт. Алла субханаху ва тааля зулум кылууну өзүнүн нафсине арам кылган. Жана да зулумдукту бизге да арам кылган. Хадис Кудсиде, бул хадис Абу Зар радıyallahu анхудан келет. Имам Муслим рахимахулла өзүнүн сахихинде алып келген. Алла субханаху ва тааля бул хадисин Кудсиде айтат: "Я ибади инни харрамту зулма аля нафси ва жа'алтуху байнакум мухарраман фала тазаламу." Бул сөзүндө Аллах Таала: "Эй пенделерим, албетте мен зулумдукту өзүмдүн нафсиме арам кылдым, жана зулум кылууну силерге да арам кылдым" деди. Демек, бири-бириңерге зулум кылбагыла деди. Ошондуктан мусулман адам зулумдуктун кайсыл түрүнөн болбосун баарынан сактануу керек. Өзүнүн нафсине болгон зулумдугу болобу, же болбосо башка бирөөлөргө болгон зулумдуктар болобу, баарынан чектенүү керек. Ал башкаларга болгон зулумдук алардын мал дүйнөсүнө тиешелүү болобу, же болбосо алардын аброюна тиешелүү болобу, же алардын жанына тиешелүү болобу, айырмасы жок. Зулумдуктун баары шариятыбызда кайтарылган. Шейх Саади рахимахулла айткандай, шариятыбыз дайым адилеттүүлүккө буйруп, зулумдук кылуудан кайтарат. Ошондуктан зулумдуктун баары шариятыбызда кайтарылган амал болуп эсептелет.